Насриддин Байтемиров 1916-жылы Чүй өрөөнүнө караштуу Кегети айылында туулган. Болочок жазуучунун энеси Аруке элдик жомокторду жакшы билген, кошокчу, сөзгө чебер аял болгон. Андан бери ууп келе жаткан энеси Аруке менен агасы Касымдын айтып берген жомокторунун негизинде «Жомоктор» аттуу китебин чыгарат. Негизи жазуучунун чыгармачылыгына өз үй-бүлөсүнөн тышкары ошол кездеги Калмырза, Жаманкул менен Осмонкул сыяктуу белгилүү учурлар да чоң таасир берген. Насриддин Байтемировдун чыгармачылыгында орчундуу орунду, тарыхый мазмундагы чыгармалары ээлейт. Буга 1966-жылы чыккан «Тарых эстелиги» романы, андан кийинки «Уркуя» драмасы күбө. Драматург катары «Уркуядан» башка «Күйөө», «Ким күнөөлүү», «Жолдо» аттуу драмаларын айтылуу аста секин колуктуу, музыкалык, ардактуу наамдарга таныган. Ошондой эле эмгек кызыл туу, ардак белгиси, ордендери жана медалдар менен сыйланган. Ал 1996-жылы дүйнөдөн кайткан. Мен ноокатты кыдырып, эл менен сүйлөшүп, башка толгон документтерди аңтарып, материал топтоп, романды 12 жыл иштеп, 1966-жылы жазып, бүтүп китеп кылып чыгардым. Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү Уркуя Салиева жубайы менен кошо 6 февралда так душмандар тарабынан өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалымат чыккан. Тарых боюнча Уркуянын атасы Жумабай, апасы Бөбүкан, кызым Тайманбаз чынчыл, бет кайткан, чечен, такылдаган, чечен кылып тарбиялаган. Мен Төлөбүш Океев, режиссер катары Насриддин Байтемировдун «Тарых эстелиги» чыгармасынын негизинде «Отко тазим» аттуу кинофильмин тарттым. Жазуучу бул романы менен өлгөн адамды тирилткендей чоң кызматты жасаган. Уркуянын образын мен өзүнүн стилинде болушунча ачып берүүгө аракет кылдым. Уркуянын ролунда биздин атактуу актрисабыз Таттыбүбүт Турсунбаева Уркуянын ролун аткарган.